Алтын балалык өзү айтып тургандай эле сонун мезгил. Ар бирибиз бул мезгилди эстегенде сөзсүз кайрылгыбыз келет. Дал ушул учур жөнүндө Тамашол лигасында оюнчусу, актер жана каскадер Зияш менен бирге маек курабыз. Саламатсызбы, Зияш мырза? Айтсаңыз, ушу балалыкты эстегенде эң биринчи оюңузга эмне келет? Балалык дегенде ошо айылда жүргөн, жылаңаш жүргөн күндөрдү эстейм. Кой кайтарган күндөрдү эстейм, адырда жүргөн күндөрдү эстейм, айылда жүргөн, каналдарда жүргөн күндөрдү эстейм. Өмүрдүн эң таптуу нерсесин эңсейм балалык деген. Менин балалыгым Ош областына караштуу Ноокат районунун Чештөбү айылында өткөн. 1991 жылдан баштап 97 жылга чейин балалык ушул жакта өттү. Анын калганы болсо кайдык эле Бишкек шаарындагы Ош базарында өткөн. Мен ошо айылда 1 класс бүтүп келгенден кийин мен 2-3 класс окуган эмесмин. Мен 2 жыл иштегем да базарда. Мен базарда тамеки сатчумун. Сигарет, тамеки депчи. Ал убакта Бонд деген тамеки аябагандай популярдуу болчу. Бонд деген. Ал пачкасы 13 сом болчу да. Бир пачкада 23 штук тамеки болот да. 1 сомдон сатканда мага бир пачкадан 7 сом пайда калчу да. Ошол убакта эме дагы чыккан, полет фильтрден тамекичи. Ал 8 сомдон болчу да. Бирок аны 50 тиңден алышат. Анан пайда деле түшпөйт да. 2 сом пайда түшөт. Ана мен күнүндө 20 сом иштеш үчүн мен 3 пачка тамеки сатчумун да. Бонд деген тамеки дейчи. Анан бир күн ушундай кыйналып кеттим. Базарды айланып кыдырып жүрөдүм да, анан тажап кеттим да. Бардым да, эжемага. Полет фильтр тамеки бересиз деди. Ал 8 сомдон да. Анан алдым дагы. Жерде жаткан эле Бонд деген тамекинин ичин ачып, полет ошого салгам да. Анан аны сатып, мен бир эмеден 12 сом пайда көрчүм да. Анан ошончо анан ал убакта тамеки саткандар көп болчу, арасында билинбейт эле болчу. Анан бир күн өтүп барсам бирөө сүйлөп атты. Ушунун тамеки саткан арасында бир бала жүрөт. Мотун ичинде полет фильтр салып коет, ошону кармап туруп, езиш керек деп отур да. Ошондой эме болчу, күндөрүм болчу. Базарда эмне иш кылдым мен? Коробка терчүмүн. Картондон коробка бар го. Анда дагы мен аябай баягы кичинемде жөн турбаган бала элем. Башка балдар ушу саат 11ден же болбосо 12ден чыгып, коробкаларды издеп, ошондо коробка чогултушту да. Мен күндүз чыкпайт элем. Мен баягы Ош базарды 5 школды билчүмүн да. Кайсы жакта эмне бар, кайсы жакта эмне жок. Мен жөн гана кечинде келет элем. Кечинде келип, баягы туфли саткан, ботким саткан байкелердин иштеген месалардын үстү жагында алар баягы өздөрүнө керектүү жапжаңы сонун коробкаларды керектеп месалардын үстү жагын коюп койчу да. Анан мен аларды келип, кечинде алар кеткенде, келип баардыгын чүрүп алып туруп, анан сам саткандар алып барчумун да. Анан элдер акчасын алат эле. Бир мешок 8 сом болчу да. 3 мешок терсең, сага ушундай 16 короче 20 сомдон 20 терсең ушундай акча берет. Анан мен аны акчага алмаштырбайт элем. Күндө кечине барат элем. Бутким саткандардын жапжагын коробкаларын чүрүп, кымбат коробкаларын чүрөтөм дагы, мешокко салат элем, алып барат элем дагы. Баке эртең мага ушул эменин ордуна 2 сом төлөсөйт элем да. 2 сом. Болуптур энем, сен айткандай болот. Бирок мага айырмасы жок, жаңы коробкабы, эски коробка мен барып өрөттөм дейт эле да. Мен сен алып келген коробканы өртүп айтам, негедир мага жабып атат, мен саткан атам дейт да. Анан кийин немесе кирсем, мына жийип коюптур, жапжаң коробкаларды. Ошентип баягы бутким саткандардын баардын керектүү эмелерин алып койчумун да. Анан да балалык бул бир туугандардан башталса керек. Келиңиз, үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңиз. Канча бир туугансыз? Атамызда, апам набайчы болгон, нан сатып иштеген. Үй бүлөдө 6 бир тууганбыз, 3 уул, 3 кыз. Мен балдардын ортончусу болом. Негизи үй бүлөдө ортончусу болгон жаман экен да. Себеби баягы үйдүн чоң деп коет. Ага эмне салып берет, үйдүн чоң баласы сыяк мындай деп. Анан үйдүн кичинекей болсо, бул кичинекей деп эркелетип коет, мындай кылат, ойнотот, калаган нерсесин алып берет. Ортончусу да билинбейт да. Мындай, буга боло берет. Буга чоңдон калганды берип коебуз. Кичинекейдин мунусун берип коебуз депчи. Үй бүлөдө ошо жеке 6 бир тууганбыз. Үй бүлөдө ата-эненин тарбиясы дагы маанилүү болсо керек. Анан айтсаңыз, сизди ата-энеңиз көп эле эркелетчү беле же тарбияны катуу кармайт беле? Мен ээн талаада өстүм да. Мен эч кимге эле карабайт болчу, эч кимге эле көңүл бурбайт болчу. Балагым аябай шок болчумун. Ар нерсесин ардеке кылып салчумун да. Биздин айылда баягы суу маселеси аябагандай көйгөй болчу да, тартыш болчу. Биз жакта суу жок болчу, айылдын ылдыйкы жагынан суу алып келет элек да. Анан үйдүн астында бир чоң эски дүкөн бар болчу.
Суу ташыгандар ошол дүкөндүн көлөкөсүн эс алчу да. Дүкөндүн ичи болсо ойногонго аябагында ыңгайлуу болчу. Суу ташып келген адамдар дүкөндүн ичине ойноп эс алчу да. Ошол убакта менин кичинекей чакан болгон чакан бар болчу. Тигилер өлө оюнга азгырылып ойноп жатканда мен чаканды көтөрүп алып мындай аңчыга чыкчумун да суугачы. Барып ар бир чакаларын азаздан коюп сууну көтөрүп үйгө алып кирип кетчүмүн да. Анан кайра эчтеке экенин билбеген адам болуп ышкырып эки жакты карап дагы мынтип карап койчумун. Дагы өлө ойноп жатканда чуркап барып бат-баттан кое калып чуркап барып үйгө алып кирип чаканын сууну куюп койчумун да. Анан үчүнчүсүндө эчтеке экенин билбеген адам болуп калып эле ча ош деп ышкырып коюп дүкөнгө барып туруп эште суу кимдики дейт эле. Не болду десе. Карап койбойсуңарбы мына кой ичип коюптур кой. Айдап салдым деп койчумун да. Анан ошол күндөрдүн биринде кармалып калгам. Кармалып калдым да анан мен кармалган күндөн баштап алар чакада сулар менен кошо эмеге алып кирип калышты дүкөнгө. Бул жакта Зияш деген кой бар эле ичип салбасын депчи. Анан ошондой күндөрүм болгон. Аябай тендек болчумун. Албетте балалыкты досторсуз элестетүү мүмкүн эмес. Көп эле досторуңуз болсо керек. Дос балдарым көп, Дос балдарым да мындай өзүм окшош шайыр балдар да. Көп балдар. Мектепте математика сабагынан доскага чыгарып эсеп чыгара албай калгам да. Анан мугалим эже отур Зияш 2 барып күндөлүмдү алып кел дейт да. Жакшылык сен чык дейт да. Жакшылык болсо мен жанымда отурган бала да. Анан келдим дагы баягы эмне кетирип 2-ни койдургум келген жок дейм. 2 койсом апаңа эле жаман, атаңа эле жаман. Анан эмнелерин билбей туруп анан партаны карасам, жакшылыктын немеси турат да, күндөлүп турат да. Жакшылык өзү доска чыгып кеткен. Анан шап мындай ачкамачы апардым дагы эжеке мынакей деп ачкамачы эженин астына койдум. Эже дагы мындай сыртын эле караган жок. 2-ни койду дагы колума карматты. Келдим дагы жакшылыктын күндөлүгү кандай болсо ошондой болуп койдум дагы акырын отуруп алдым. Анан жакшылык да чыгара албай калды. Жакшылык саатта 2 алып кел күндөлүгүң деди. Анан жакшылык партасына келди. Маған деле 2 койдурсу келген жок. Келди дагы күндөлүгүн алды дагы партанын астына катты дагы сумкасын чукалмыш болуп, издеп анан. Эжеке мен күндөлүгүмдү үйгө унутуп калыптырмын. Деди анан кийин. Күндөлүгүңдү унутпай башыңды унутуп калсаң болмок. Башыңды унутуп калсаң болмок. Кийинки дагы алып кел коем деген да. Анан кайра алып чыгып барып үйгө коет да, мени карап күлүп коет да. Мен дагы карап турдум. Жакшылыктын күндөлүгүнө 2 койдуруп салгам да. Ушундай дос балдарым бар. Аябай тентек. Мектеп учурундагы көзөмөмдөр өзүнчө бир сонун мезгил, мугалим, классташтар, парта, доска дегендей. Келиңиз мектепте кандай окуучу элеңиз, ушул жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Мектепте мындай окуя болгондо Бишкекке жаган келип ошо мен дароо 4-класска отургузганда, 2 жыл окугам эмесмин да. Ошо өзүм эле темалар менен бүтсүн деп 4-класска отургузган. Эми элестеп көрүңүз, мен мектепте бирге бирди кошсо 2, бул А таңбасы, бул Б таңбасы деген билем да. Башка темаларды окугам эмесмин да. Бул жакта мектепке кирдим, номер 1 гимназия мектеп болчу. Кирсем балдарым баары доскага эме чыгарып атат, китеп окуп атат, шара окуп атат. Мен өзүм ачылып калды. Ох, кандай мен. Эми таптакыр орыс тилин билчү эмесмин. Анан бир күнү орыс тил сабагында отурсак, мугалим эже кирип келди. Отургула, кече күнүкү диктантка койдуган баалардын баасын угуп алгыла. Паланчаев 5, Паланчаев 4. Зияш сага өзгөчө 5. Мен күлдүргөнүм үчүн, анан көчүрбөй жазгандыгым үчүн. Анан таң калып калды, баарды, мен да түшүнбөй калдым. Анан мугалим эже айтып калды. Балдар билесиңерби, Зияш точкада жазат. Үтүрдү жазат, кашаны кашада жазат. Ай, молодец деп калды. Эми элестетип көрсөңүз, открываем скобка десе, открываем скобка деп жазып койгом. Закрываем скобка десе, закрываем скобка. Точка десе, точка деп жазып салгам. Абзац десе, абзац деп жазып салгам да. Ушундай күндөр болгон. Мектепте аябай эле тентек болчумун. Мектепте баягы айрым учурларда жарым сааттан окуган күндөр болот эле да. Анан ошол убакта бир 7-класс, 8-класс болсом керек эле, уюлдук телефонумда баягы мектепте басыла турган звоноктун үнү бар го. Кырр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 рrr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 r
Анан жакпаган сабактарда мындай саатты карайт элем дагы, жарым саат болгондо акырын отуруп басып койчумун ошо менечи. Анан чыңыр дегенде мугалим эже ушу менен бүгүнкү тема бүттү, эртеңки үй тапшырмасын жазгыла дейт эле да. Анан элден биринчи сыртка чыгып кетчүмүн. Анан кийин балдар чыгып, "Чото бул жак окушуп калды, эртелеп бүтүп калды" деп. Анан балдарга айттым, "Менде ушундай бар" дедим. Анан кийин балдар сурамын калат, "Мына сабакты ушундай эле бүтүрүп койчу" депчи. Кийин ал башка класстагыларга тарап, жана башка класстан бирөө кармалып калып, жана директордон кат сөөгүп чыккан, ошодон кийин токтотуп койгом да. Тамашоо лигасында дагы окуучу курагыңызда ойноп жүрдүңүз. Бул жакта дагы кызыктуу окуялар көп эле болсо керек. Тамашоодо кызыктуу окуя аябай көп болот да. Бирок аны
баягындай сөз менен айтып жеткириш өтө кыйын да. Аны баягы ошол убакта көз үйрү менен көрүш керек да. Бирде мындай окуя болгон. Бизде баягы тамашаны тааныштырган адам болот да. Аны эмесе кийинки окуя көчөдө болгон окуя, кийинки окуя маршруткада болгон окуя, кийинки ушундай паркта болгон окуя дечи. Аны ирети менен айтабыз да. Ирети менен айтабыз. Аны биз дагы баягы ойной турган актерлор дагы жатка билебиз да. Анан кийин биздин баягы тамашаны тааныштырган бала эмеден адашып кеттир. Тамашаны тааныштырып аткандачы. Биз ага майнере бурбайбыз эми, ага ишенебиз да. Бул ушинтип эле айтат депчи. Анан тамашаны тааныштырган бала чыгат дагы туугандар көрөбүз паркта болгон окуя дейт да. Анан биз чыгабыз дагы маршруткада болгон окуяны өнөп коебуз да. Бири-бирине дал келбейт. Тамашада элдер өтпөй калды да, билбей калды. Что-то эмне болуп кеттим биякта. Анан алып барышыбыз, деп атат, эмне болду десе. Мен маршруткада болгон окуяны деп айтат, паркта болгон окуяны айтып алдым деп коем. Вот кетип калабыз, короче. Ушундай окуялар болот да. Элдер түшүнбөй калат, анан көрсө алар эл түшүнбөй эле биз адашып кеткен болобуз да. Тамошо лигасынын оюнчусу, актер, каскадер Зияш өзүнүн балалыгы жөнүндөгү болгон кызыктуу окуяларын биз менен бөлүштү. Анда сизге ыраазычылык билдиребиз, Зияш мырза. Анан сизге эркин микрофон. Чоң рахмат чакыртканыңыздарга. Сиңип калдым. Салам урматтуу Супер Кечи порталынын жалпы көрөрмандары, достор. Колдон келсе ушул маекти эки жолу көрүңүздөр. Себеби мен аябай бат-баттан сүйлөйм. Ошол жака көрүшүңүздөрдү мен суранам.